Өткөн чыгарылыштарыбыздын биринде жарыяланган тар үйдөгү кем турмуш аталышындагы видео сүрөтүбүз көпчүлүктү кайдыгер калтырбады. Ачынында мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров адатынча карапайым калкка боорукерлигин көрсөтпөгөнүндө Актал районундагы Актал айылын мекендеген кичинекей кыздын эңсеген 4 тарабы төп үйү кыял бойдон гана кала бермек. Ошентип кичинекей Сырганын мамлекет башчысы кайрылган кайрылуусу жерде албай мына мынтип анын жаңы үйүнүн курулушу башталды. Ал эми мындагы курулуучулар айтымдарында буюрса боло жаңы конуш күз айларына чейин толук даярданмакчы. Биз дагы мүмкүнчүлүктүн пайдаланып мына мынтип курулушка кол кабыш кылуудабыз. Ушул кезге дейре үстүнөн тамчы тамган, астысыз, эч кандай ыңгайлыктары жок кепе-тамда күн кечирген үй бүлө кырдаалдын өз пайдаларына чукулунан өзгөрүшүнө ишенбей, кубанычтары коюндарына батпайт. Чоң рахмат, мен айткан сөзүмдү угуп турган байкелер бат эле үйдү салып беребиз дешет. Чоң рахмат, үй бүлөсү менен кубанып атабыз. Бүгүнкү баштапкы жумуштары аяктап калган чакан объектиде азырынча 6 куруучу эмгектенүүдө. Айтымдарында иш чыдыр, кандайдыр бир себептер менен токтоп калуу деген жок. Тескерисинче күн чыккандан батканча тыным эмне экенин билишпейт. Жакын арада жардамга дагы 4-өсү келмекчи. Эгер курулуш материалдарын ташып келүүдө үзгүлтүктөр болбосо, 2 айга жетпей 5 бөлмөлүү үйдүн тургузулары ажеп эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына биякта курулуш материалдын баары жетиштүү. Тамак ашы бүт баары чечилди, даяр Кудай буюрса. Эми калган курулуш материалдар үзгүлтүксүз эле келип турса, Кудай буюрса 1,5-2 айдын ичинде Кудай буюрса бул хозяинга тапшырабыз ачкычты. Сүйүнүп ушу мамабызга жардам берели деп усталарга тамак. Курулуучуларга тамак аш даярдоону үйелери өз жоопкерчиликтерине алышкан. Ушундан улам Сырганын турмуш куруп кетишкен эжелери келишип, ашпоочулук кылышууда. Иштеп жаткандар үчүн атайын боз үй тегилип, ал ашкананын да эс алуу бөлмөсүндө ролун аткарат. Там курулат дегенде сүйүнүп ушу мамабызга жардам берели деп усталарга тамак жасоого очереддешип келип турабыз. Менден кийин улуусу келет, ортончосу келет. Садыр Жапаров агабызга чоң терең ыраазычылык ушу биздин үнүбүздү угуп койгондугу үчүн. Антсе да көп түкүрсө көл эмеспи. Сырганын айылдаштары да колдон келген жардамдарын аянычуудан эмес. Иш кызыганда куруучулардын жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алууга даяр. Азырынча айылдагы оор жүк ташуучуна устакелердин кызматында. Буга чейин деле жардам берип келгенбиз. Айыл өкмөттөн кандай жардамдар болсо, биринчи ушул эжеге берип жүрчүбүз. Айыл эли жөн четте калбайт. Биздин айылда Москвадагы жарандарыбыз дагы жардам берип атышат. Шот ачылган, если мүмкүн болсо ошого жардамдарды берсе болот. Жабыла көтөргөн жүк жеңилдемекчи, социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөгө ар тараптуу колдоолордун көрсөтүлүшү кубаттоо гана арзыйт. Ал кандайдыр бир деңгээлде уюткулуу журтубуздун биримдиги менен бекем ынтымагынын мыкты үлгүсү. Бөлөкбай Шеримбеков, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деми, Актала району.